Аялдар күйөөбүздүн жанында апа, мугалим болуп кетебиз, балдарыбыздын жанында дагы диктатор болуп кетебиз. Кээ бир аялдар бар, күйөөсүн сен таппайсың, башка иш кылсаң болбойбу, иштесең болбойбу деп. Кыздар эң башкысы ырыскысы адалдан келип атабы, адал ырыскы жеп атасызбы, ошого сүйүнүңүз. Ар ким жөндөмүнө жараша иш кылат. Дуа кылыңыз. Эгер башка иштешин кааласаңыз, анда амал менен, амал көйлүк менен жеткизиңиз. Эгер аял үйдөн алый берсе дагы эркектин тапканында береке жок болот. Анан кээ бир апалар балдарын дагы ай бала, сен мында оку, сен бул жакта иште, ал ишиң болбойт, койчу ал ишти эмне кыласың деп. Жок, ал инсан, ал сиздин менчигиңиз эмес. Болду, төрөдүңүз, жашоодогу милдетиңиз тукумулоо. Анын өмүрүн башкарууга сиздин акыңыз жок. Балаңыздын тандоолорун, күйөөңүздүн тандоолорун сыйлаганды үйрөнүңүз. Кайсыл жумушта иштесе дагы сиз күйөөңүздү хан катары, күйөөңүз катары кабыл алыңыз, болду, ошол жетет. Эң башкысы жегениңиз адалдан болсун. Эркектин тапканында, эгерде тапкан акчасы аз болсо, анда анын жанындагы эркектин аял линиясынан көз каранды. Аялы, ата-энеси, бир туугандары. Кээ бир ушул жерде айта кетейинчи, бир эле аялдан эмес, негизи эркектин өмүрүндө көп аялдардын орду чоң. Бир туугандарынын, апасынын, аялынын деп айтып өттүк. Эгерде апасы, бир туугандары деле жашоосуна кирише берсе да, жашоосуна киргизип алган эркек, демек ал ата-энеден сепарация болбогон эркек. Мындай эркектин да тапканында береке болбойт.